Балдардын окууга болгон укугу. Бала жок дегенде баштапкы этапта бекер жана милдеттүү болушу керек болгон билим алууга укуктуу. Ал жалпы маданий өнүгүүсүнө салым кошо турган билимге ээ болушу керек жана ал аркылуу мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигинин негизинде өзүнүн жөндөмдүүлүгүнүн жана жеке ой жүгүртүүсүн, ошондой эле адеп ахлактык жана социалдык жоопкерчиликти сезип, пайдалуу мүчөсү боло алат. Коомдун баланын кызыкчылыктары билим алуу жана окутуу үчүн жоопкерчиликтүү адамдар үчүн жетекчилик принцип болушу керек. Бул жоопкерчилик биринчи кезекте анын ата-энесине жүктөлгөн. Балага билим берүү максаттарына багытталган оюн зоок үчүн толук мүмкүнчүлүктөр берилиши керек. Коом жана мамлекеттик бийлик органдары бул укукту жүзөгө ашырууга көмөктөшүүгө тийиш. Бала кандай шартта болбосун биринчи болуп коргоого жана жардамга ээ болгондордун катарында болушу керек. Бала кароосуздуктун, кордуктун жана эксплуатациянын бардык түрүнөн корголушу керек. Ал эч кандай түрдө сатылбашы керек.